Чынара Машрапованын уулу Рашид Бердибаев 2022 жылы аскердик милдетин Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында өтөп жаткан 16 сентябрда тажик тараптын кол салуусунда душмандын мизин кайтарууга катышып каза тапкан. Мекен чегинде мерт кеткен Бердибаев 19 гана жашта болчу. Биздин балдарыбыз тарыхта өздөрүнүн нөшөрлөгөн кандары менен калтырып кетти. Тарыхты ошолор билдирип кетти нөшөрлөгөн кандары менен. Анын элесин түбөлүккө калтыруу үчүн өзү туулуп өскөн Каракулжа районунун Жетимдөө айылындагы Акак балдар бакчасына ысымын ыйгаруу демилгеси көтөрүлүп, айылдык кеңештин депутаттары, тургундары колдоого алып токтом чыгарып беришкен. Бирок документ облустан Рашид Бердибаев атындагы Акак балдар бакчасы деп өзгөртүлүп калган дейт. Бул документ оштон кеткен да, бузулуп. Эгерде Бердибаев Рашид атындагы эле болсо, анда ошо билим берүү министри деле, Эдил Байсалов деле кол коюп туруп эле документ бузулбай эле келиш керек да. Документ оштон бузулуп кеткен да. Тур эмес кетип калган, маалымат тур эмес кетип калган. Ошону баламдын рухун сыйлап, ошол баатыр бала экен деп документти түз кетирсе болмок да, ошол жерден документ тур эмес кеткен да. Чынара Машрапова токтомдо Рашид Бердибаев атындагы бала бакча деп өзгөртүлсүн деп жазылганына карабай, Акак деген сөздөн кошулуп калганына нааразы. Акак деген именно кошулганы бул Садиктин заведующийинин бир тууган кайнесинин кызы, Акак деген кызы ошол кыздын атынан коюлган. Ошол барабар эле иштеп жаткан. Анан бул мекеменин негизгисинде описанияты жок. Болбосо ушунча эл колдогон, депутаттар колдогон, эл колдогон, акимчилик колдогон, анан кандай эле бир адамдын кызыкчылыгы болуп кеткенин мен да түшүнбөйм да. Ушу акыйкаттыкты издеп, чындыкты издеп, туура документ тура эле кетсе болчу экен деп ушинтип мен ар бир эшикти али туруп, бир бутум акимчиликте, бир бутум губернатордо жүрөт. Кайгысын ичке жутуп, кабыргасы кайшып турган Машрапова 1 жылдан ашуун убакыттан бери ушул маселенин чечилбей жатканына кейийт. Биздин балдарыбыз тарыхта өздөрүнүн нөшөрлөгөн кандары менен калтырып кетти. Тарыхты ошолор билдирип кетти нөшөрлөгөн кандары менен. Биз энелерди, сыздаган энелерди жөн эле какшатпай эле жөн эле жазып, документ реальный болбой калганына зеним кейитте өкүнүчтүүсү ушул да, менин өкүнгөнүм ошол да. Бала бакчага барганыбызда жетекчиси Орунбү Арзыкулова 3 айлык эмгек өргүүсүнө чыкканын билдиришти. Телефон аркылуу байланышканыбызда өзү да бул демилгени колдогонун, Акак аталышын кошууга тиешем жок деген жоопту узатты. Кайнысынын кызынын атын коюп алуу ошондой деп ол. Ошентип айтылып атат го азыр. 6 айдан кийин төрөлгөн ол кыз. 6 айдан кийин төрөлгөн. Бардык юстициядан өткөндөн кийин анан мен ошону оңдошум керек эле. Мен антып эле алдын ала эле чечимди күтпөй эле ушул чын добуштан, чын дилибизден кабыл алгандыгыбыздын белгиси кылып айтып апасына ушинтип жаздырып, орусча, кыргызча кылып жаздырып кел, илип коелу деп балдарга тарбиялык сааттарды өтүп, бул Акак дегенди айтпагыла. Мен сотрудниктердин документациясын бардыгын Акакты өчүрүп, бардыгын Рашид Бердибаев атындагы мектепке чейинки мекеме уюму деп жазып, ушундай иш аракеттер жүрүп келет. Анан башка эч талаша турган эч нерсе жок. Ош облустук администрациясынын кызматкери Жээнбү Кебекчиева болсо кат жиберилген учурда эмгек өргүүдө экендигин, билдирүүнү башка кызматкер жөнөткөнүн айтууда. Ал эми Акак аталышы Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча комиссиясы тарабынан кошулганын билдирүүдө. Бул Абдысадык уулу Абджамил деген бала жазат. Мен ал убакта эмгек өргүүдө болчумун. Мени 6 адамга ошондой ысымдарды берүү боюнча токтом кабыл алынган экен. Ошонун 7-пункту менен Ош облусунун Каракулжа районундагы Карагуз айылдык аймагынын Жетимдөө айылында жайгашкан Акак мектепке чейинки билим берүү уюмуна Бердибаев Рашид Кеңешбековичтин ысымы ыйгарылып, мектепке чейинки билим берүү уюмунун толук аты Бердибаев Рашид Кеңешбекович атындагы Акак мектепке чейинки билим берүү уюму деп өзгөртүлсүн деген чечим чыгат. Комиссиянын чечими чыккан. Кебекчиева Рашид Бердибаев атындагы бала бакча деген гана ысымды ыйгаруу боюнча 2 февралда кайра кат жиберилген деп жатат. Учурда жогоруда айтылган комиссиянын кароосунда тургандыгы белгилүү болду. Бердик. 20 күнү жерге бердик. Мен ошол 20 күнү бул жерге келгенде
Рашид Бердибаев Баткен облусундагы Аксай айылындагы 22 заставасында кызмат өтөгөн. Аны менен кошо командири 4 куралдашы курман болгон. Нургелди Каныөгулу, Алишер Мусажалил уулу, Т-Медиа, Ош облусу.